Эрөл. Повесть. Авторы Мелис Абакиров. Оқыған Адилет Чубақов. Бағымдат берді бір өзінчө керемет. Ортоқтың тоғысын етектей те Қызыломпол тоғысына дейре созылған Тоқойлу өзіндің құяш тарауындағы көк асмандың жиегін ақшолалу малағызыл мұнар қаптаған кездегі ажайып қоздықты көрген көз, бұл бейопа дүйнөдө өмірінде эч тойып көрбөгөн пенде көзі, балким бір жолы тойот чыгар. А мүмкін ошо түркүн түстүү мұнарға Тоқой ичиндеги парандалар суктанып, көзі тойгонунан тилин безеп, не бір түркүн доош үн менен сайран куруп, башталып келаткан жарыкчылыкты, жашоонун зор тиричилигин даңазлап сайрап жатканда, бул адам баласынын өмүрүндө тойбоз кулагы бир жолу кумардан чыга тоюп жүрбөсүн. А балким ошондон чыгар, көзү да кулагы да тойбогон адам баласынын бир пендеси Кудай берген билги ажайып мунарга көзүм тойсун, бой балкыткан парандалар сайранына, дарыя шоокумуна, Токой шуудуруна кулагым тойсун деп, аргачандан бир качан багымдатты утурлап тосуп жүргөнү ошондондур. Ким билсин, нейсе болсо да Кудай берген билги атка конгону бекеринен эместир. Таза насилинендир. Өзгөчө өнөрлөрүнөндүр, акыл парасатынандыр, а мүмкүн жаратканага бөтөнчөлөн, өзгөчөлөн деген касиетти ыроолугунан чыгар. Ким билсин. Кудай берген билги жаз жадырап келгенден жайлоого көчкөнгө дейре, анан эрте күздө жайлоодон түшүп күздөгө конгондон баштап боз кыроого чейин ушул өзөндүн четине келип даарат алат. Кадимкидей колуңду сууга сала көр, кол дааратын ала көр, бутуңду сууга сала көр, бут дааратын ала көр дегендей. Анан кийинип турган боз нооту беш мантын чечип, жака жагын кыбыланы, каракол суусунун башын карата жайып салып, чын ниетин коюп, багымдат намазын окуй текирет. Муну милдетим деп эсептегени. Калган 4 рет намазды бешим, дигер, шам, куптанды Кудайдын кең пейилдүүлүгүнө, баарын кечире билген ырайымдуулугуна ынанганынан, аларды окуу молдо сопунун иши жоктун гана иши деп билет. Ушундай билги жан. Кудай берген билги өзөндөн кырга, тектирдеги конушка көтөрүлгөндө, кашадагы 4 түрүк жайытка чыгарылып, малдын эртең мененки ызычуусу басылган маал болуп калат. Алтыгана так үйдө ага улай 6 аркан бою төмөн тигилген удаалаш отоо боз үйлөрдүн түндүктөрү тартылып, келин кыздар ары бери бөжөңдөп тиричиликке аралашкан. Бири самоор коюп, бири кемегеге казан асып, от чагып, таңкы саалган сүттү бышырып, дагы бири жыйылган күнгө тери терсек, жуулган кир кокчайган кез болот. Ошондо гана Кудай берген билги эртең мененки наар алганга отурат. Чоң үйгө Кудай берген кирген кезде дасторкон жайылып, төрдүн эпчи тарабында байбичеси Шаархан, андан бир топ төмөн самоордун жанында Токолу бүбү отуруп калган болот. Шаархан байбичеси да, Токолу бүбү да Кудай берген билги үйдүн жер бозогосун аттап башпагары менен экөө тең орундарынан тура кала, ал кайсы үйгө түнөгөнүнө карабай, экөө тең баштарын ийек колдорун бооруна ала ийиле ызаат кылып тосуп алышат. Качан Кудай берген билги төргө отурган соң унчукпай эле оң алаканын жаңсай, эми отурсаңар болот дегендей ишарат кылгандан кийин гана тигилер орун алышат. Бул эрди сыйлоонун нарыктуу мыйзамы. Саксактап төмөнкү отоо боз үйлөрдө жүргөн инилеринин бир экөө эр жеткен уулу күмөн менен бой жеткен кызы үкүсүн киришет. Уулу атасынын жанына, кызы апасынын жанынан жай алышат. Бул күнү уда өскөн аталаш иниси Суранчы жан жигити Жакып менен келип калыптыр. Күмөн тура калып улуулата төргө узатты киргендерди. Келгиле мырзалар, төргө өткүлө деп жайдары кабыл алды Кудай берген. Суранчы инисин мүнүшкөрлүктү өзүнөн үйрөнгөнү үчүн, куш тилин өзүндө эле билип калганы үчүн жакшы көрчү. А бирок эзелтеден келаткан нарк насили боюнча тең аталыкты сактап, тууган ичинде бири-бирин урматтоо, сыйлоо милдеттүү шартта парз экенин ар дайым эске алгандан уланбы, жашы улуулар гана эмес, уда өскөн ага инилерге да тике карап суроо салуу, же мактап, же кемчилигин бетке айтуу деген обу жоктук, оройлукта үйрөтүшкөн аларга чоң ата чоң энелери. Муну таалим тарбия алгандар бек сактоочу. Кудай берген билги да, Суранчы иниси да, кана кимибиз биринчи суроо салар экенбиз дегендей, астыртан көз кыйыктарын сала тымпыйып, ооз ачпай отуруп калышты. Тунжуроону Шаархан байбиче бузду. Ниетиңер дурус турбайбы? Таңкы насипке ортоктош болуп, самоордун буркураган ысык чайынан ичкиле, нават чайкап.
деп Шаархан байбиче астындагы кол баштыктан кумалактай 2-3 чакмак наватты алып, чүкө калчагандай колун созот тигилердин алдындагы дасторкон четине ыргытып койду кербездене. Самоор менен нават менде гана бар, кайсы абысыным мага теңелет дегендей. Бул айылдагы жок, бу чөлкөмдөгү Кочкордун Каракол өрөөнүндөгү айылдар ичинде аңыз болгон жападан жалгыз айтылуу азем буюм Шааркандын Самоор экени жалганбы? Тээ илгери жаңы келин болуп келер алдында Гөлдөгү Пыржыбал калаасынан Орус көпөсүнөн сатылып алынып, Шааркандын себеби менен кошо келген Самоор. Ошондо Кочкорлук сарыбагыштардын келиндери анын от жаккан жерине суу куюп, жаңы келген Гөлдүк Колуктуга шылдың болушкан таржымалы бар Самоор эмеспи? Жеңесинин чүкө калчагандай 2-3 наватты алып дасторкон четине ыргытып койгонуна Суранчы мырза чыртыя түштү. Жан жигити Жакып наватка колун сунуп баратканда, Суранчы астыртан колунун кыры менен билгизбей тизеге какты да, окураяп бир карады эле, тиги манжаларын ушалап кайсактап калды. Муну астыртан баамдап отурган Кудайберген билге бырс күлүп эсактап, сакал мурутун сылаган боло оозун жапты. Анан жөтөлүмүш боло тамагын жасана, жанында жанаша отурган Суранчыдан башын ашыра, Жакыпты беттеп суроо салган болду. Жайдары, келип калыпсыңар. Жөн жай элеби? Жакыпты Кудайберген билге кээде Суранчыдан сурап алып илбесинге сал бурунга кошала чыкчу. Жакыптын жайдары мүнөзү, бүлүк-бүлүк эте күлгөнү, дегеле кабагым кашым дебей, кээде аңчылыкта жол болбой калганда туталана кагынып силкинген учурларда да кыңылдап, ырдап жүрө бергенден улам Кудайберген дилинде жактырчу, жайдары деп атачу. Өзгөчө Суранчы менен баарлашканы келгенде Жакыпка кайрылып суроо узатып, жообун Суранчыдан алчу. Муну Суранчы мырза да жакшы билет. Айталы, деп баштады Жакып. Бул айталы Суранчы мырзанын демейде сөз баштаарда колдоно жүргөн төл сөзү. Ушул сөз баардык ойдун башында тургандай, ар качан айтыла келген кептин түйүнүнүн жандырмагы эле. Айталы, Сүкө мырзам өз айтса кантет? Жакып Суранчыны карап токтоп калды. Өзүң эле айта бер, жайдары. Мырза тунук акылын аягында кошумчалап коер. Кийин деле, деди Кудайберген тунук акылын дегенди баса көтөрүңкү айтып, астыртан Суранчы инисине чалма ыргытканы. Жакында эле агайын ичиндеги бир жыйында Суранчы айткан эмеш. Баарыңар эле куке, билги дейсиңер. Темеле тунук акылы булактай ургуштап чыгып тургандай. Кербезденген кыялын оңдо дебейсиңерби? Шааркан жегенин маңдайына отуруп алып, анысында ого өтөр кербезденте кербез күүлөрдү керели кечке чертип, куштарын сугарып отурат. Бекер боздон бетер. Андай эле тунук акылы укуңар келсе, акын үнүбүз молдо кылыштан деле укпайлыбы? Качантан бери бир билгинин көзүн карап жүрө беребиз, деген сөзү Кудайбергендин кулагына да жеткен. Баятан чыртыя отурган Суранчы ого өтөр мурчуюп кызара түштү. Тууган ичинде да кеп ташыган жойпулар болот турбайбы? Бири көзүңө жоо деген ушундан чыккан тура, деп койду ичинде Суранчы. Айталы, тунук акыл Жакыпта деле бар, деди Суранчы жөн кылбай, агасына каяша кылып. Ошон үчүн жайдары эле айтсын деп жатпаймынбы? Манисине келсек, арай көзүбүз чарай отурганда айтылган сөзгө арданбайлы Баатыр акеси. Жайдары, улант кебиңде, деди Кудайберген. Манисине келсек, деп баштады Жакып жайдары Кудайберген билгинин көп кайталаган төл сөзүн өзүнө багыштагандай. Суранчынын кыбасы кана түштү. Мурдунан күңкүлдөй күлө төмөн карады. Кудайберген билги көрбөсүн дегендей. Манисине келсек, куш күйгөн мезгил келгенин өзүңүздөн сурап билсек дедик эле, Билик аке. Жакып сөзүм суроом бүттү дегендей токтоп, Кудайберген билгини карап калды. Анда жайдары, чындап эле манисине келсек, билип алгыла. Мындай, кушту саятчы гана түйөт. Куштар учкан 9 жолдун тоомун билген. Сен экөөбүз куш учкан жолдун тоому кайер экенин билбейбиз. Бул бир. Экинчиси, саятчы деген күн түндөп убара тартканга көнгөн момун. Жоош пенде. Сен экөөбүз чычкылуу, ызакор жанбыз. Чыдай албайбыз жөө жалаңдап тоо башына чыгып тозот коюп күн түндөп жатканга. Билсең жайдары, сен экөөбүз мүнүшкөр элебиз. Бирөөлөр тартуулап келген куш бүркүттү таптаган. Куш чагынан калп айткан менен болобу? Өнөрүңөр бир топ эле дурус. Мен билгенден куштун тилин билген Кочкор ичиндеги мыкты мүнүшкөрсүңөр. Ырас, бүркүтчү эмессиңер. Аны тапка келтиргенге чыдамыңар жетпейт. Ушундай жайдары.
Баса мырзаңан суранчы. Агер зарыл ишиңер болбосо, чачым алып берип, бата алып, шашпай аттанарсың. Кандай дейсиң? Ай, сиздин чачыңызды алып бергенден өткөн зарыл иши жок Жакыптын. Анда мага уруксат бергиле, Шарканжеге. Силердики аманат. Мен бата кылып чыга берейин. Бир аз мал айырбаштай турган ишим бар эле. Саморуңардын ысык чайын рахаттана ичип отура бергиле, шашпай. Жогуп келатты эле. Же бүтпөгөн иш калып атыптырбы? Деп гери какшыгын жылдырып суранчы тура жөнөдү. Коштошуп да койбой. Уда күмөн тура калды, агасын узаткана. Ушундай терс аякпыз. Көкпүз. Баарыбыз тең төрөгелди уулдары. Шайтаныбыз дароо кармап кетет. Анан бат эле жазылат. Көңүлгө албагыла. Бул сөздү Кудайберген белге байбичеси Шаарханды токолу бүбүнү карап айтты. Менин да терс кыялым тукумубуздан ошого көңгүлө кечире билгиле дегени. Бүбүш, деди чай ичилип бүткөндөн кийин Кудайберген белге токолуна кайрылып. Теги кичи үйдөн менин чарап жалымы, орус устарамы, кара бүлөнү бу жайдарга таап бер. Кумганга жылы суу куюп, чаш чибиткедей атыр самыныңы кошо бер, деп ордунан туруп сыртка жөнөдү. Шаркан байбиче чоң үйдүн тегерегин мизилдетип таза кармачу. Буюм терим дегенди тиги төмөнкү ото үйлөрдө сактатчу. Эзелтен келаткан бий тукумунун наркы боюнча атмамысы ат байлар коо жыгач чоң үйдөн ар дайым төмөн жагында ото үйлөрдүн алдына орнотулчу. Эч ким, ал тургай бий тукумунан чыккандар да сакалдуу көкүлдүүсүнө карабай чоң үйдүн жанына тушуна ат тизгинин бурушчу эмес. Антсе нарк бузгандык катары эсептелчү. Андыктан айылга келген меймандарды да ото үйлөрдүн тушунан тосуп аттан алып, так ошол жерден кайра аттандырышчу. Кудайберген билгинин ат жабдыктары токолу бүбүш турган ото үйдүн ыпча тарабына коюлчу. Так ошол жерде астына чоң талпакты салдырып, куштардын тууру да орнотулчу. Экиден кем эмес куш, ителге, бир бүркүт кармоочу Кудайберген билге. Ошолорго ак чем берип, суу татытып, уулу күмөнгө, мүнүшкөрлүккө кызыккан жакын инилери Жайнак, Байкубат, Жээн Чоро, Ырысалы, ысактарга чырга сүйрөтүп, далбаны булгалактаттырып, мүнүшкөрлүккө үйрөтүп, кезектетип куштарды караганга нөөмөткө тургузуп койчу. Секидеги кой таштын бирине отуруп, Кудайберген билге адегенде сакал мурутун тегиздетти Жакып Жайдарга. Ал сакал мурутун ошого тегиздетип, ошого чачын алдырчу. Бужагынан уста болчу Жакып Жайдары. Бөдөнө куйрук кылып, мурут менен бирге бириктире кыскартайынбы билге аке? Деп сурап алды Жакып Жайдары. Аппа эле. Дал ошондой. Мурутту калдайтып, сакалды сапсайткандай, биз эмне мужук белек. Сакалды сарттарча, ногойлорчо, мусулманча койгон мырзалык эмеспи я, Жайдары? Маанисине келсек, сиздики ырас. Сасык байлар кое берет сакал мурутту бапсайтып. Сакал мурут деген мырзанын көркү да, деп коштоп койду Жакып Жайдары. Кудайберген билгинин сакал мурутун тегиздеп бүткөндөн кийин башына жылуу суу куюп көбүртө самындап, тикчиип өсүп калган көк ала чачын эки алаканы менен жаактан, желкеден өйдө көпкө укалап жибитип, устараны колго алды Жакып Жайдары. Устара деп ушул орус устараны айт. Жанып койсоң албарс кылычтан кем калбайт. Ширеген жеринен от чачып тысырайтат. Деп Жакып Жайдары бабырап, бир заматта ишин бүтүрдү. Кумганда калган жылуу суу менен башын чайкап, сүлгү менен сүртүп. Маанисине келсек, бүттүк көрүнөт, деп Жакып Жайдары борсулдап күлдү. Кудайберген билги үстүнөн оор жүктү алып салгандай жеңилдей түштү. Эмнегедир делебеси козголуп, бир жакка аттана тургандай, а болбосо топураган бир топ меймандар келаткандай сезилди. Болу жөн жерден эмес. Кээде алдын ала аян берген периштеси бардай болуп кетер эле. А балким аян берген периштеси бардыр. Ким билсин. Сырдуу да, чырдуу да дүйнө чиркиндин түбүнө жеткен, аягын билген жан бар дейсиңби? Кудайберген билги боздун оту кемселин желбегей жамынып, калпагын колго алып, тасырайта кырылган башын күнгө кактап, жерге сергитейин деп өйдөлөп басып кырга чыкты. Күн эки аркан бою көтөрүлүп калган. Жадырап тийип, асман ачык, айлана күзгүдөй тунук. Бу бугучунун башындагы тектирчилерден, Орток тоосунун учунан наркы өйүздөгү Ара көл, туз тараптан, жогордагы Талдуу булак, Ак кудук, Кызыл дөбөдөн келаткандар. Өйдөкү Шамшыдан, төмөнкү Кум дөбөдөн жакындагандар даана көрүнүп турат. Кудайберген билги айланага көз чаптырып, айылдарды байланыштырган жолдор дааналанып карарып,
Жайлоодон түшкөн бир аптанын ичинде өзгөрө түшкөнүн баамдады. Жолду туяк салат турбайбы? Акылман ата бабаларыбыз жайлоонун отун, чөбүн жаак жебейт, туяк жейт. Бир ордунда отура берсеңер, жайлоону да такыр кылып чаң чыгарып таштайсыңар. Бат-бат журт которуп көчүп тургула. Мал жаныңар семиз болсун десеңер дегени калетсиз тура. Күз эмеспи? Топурак бышып, өзүнөн өзү үбөлөнүп, туяк тийсе буртулдап чаң чыгарган маалда. Тигине Кызылдөбө менен Аккудуктун жолу кошулган чендеги жолдон чубалып чаң чыгып калды. Шойконду бирөө атын койгулакка алып чаап келаткан шекилдүү, чаңдын созулганына караганда. Салабаттуу киши чаң каптатып чапкыламак беле, деп койду ичинен Кудайберген Билге бир топко жогору жакты карап туруп. Анан Аракөл тарапты караса, өзөндүн аркы өзүнөн 2 атчан сууну кечирип өтүп келатышат. Айыл башына келүүчү кара жолдогу кечмеликтен. Болду болбоду айылына келаткандар. Кудайберген Билге кемселин жеңденип кийинип, төмөн карай басты. Кандай кадырлуу мейман келбесин, аларды аттан түшүрүүнү же кайра атказуу бий наслиндегилердин жан жигиттеринин же боз уландарынын милдети. Өзүнчө үй ээлери болуп калган бек мырзалар меймандарды үй алдынан гана тосуп алышат. Бул канга сиңген шарт. Кудайберген Билге өйүздөн өтүп келаткандарды дароо тааныды. Бала кезден курбалдаш өскөн асыл кеч курбусу комузчу Мүнүшкөр Турдукожо. А жанындагы жасана кийинген мырза жигит бир тууган бажасы Байгана. Ал Шааркандын сиңдиси Аяткандын күйөөсү. Туздагы азык уруусунун мыкчыгери деген байдын уулу. Кудайберген Билге бажасын негедир Сасык байдын эрке уулу деп башынан эле көп жактыра бербейт, чечилип деле сүйлөшпөйт. Жакып жайдары менен уулу күмөндүү меймандарды тосуп келгиле деп өзү ак үйдүн алдында турду. Саламдашып кол алышкан соң Кудайберген Билге адаттан тыш көпчүлүктүн көзүнчө дегеле ашыкча күлүп жайнап сүйлөбөгөн жан. Кээде гана Турдукожо экөө ээн болгондо жекеме жеке дегендей чымчылашып, бири-бирине тийише азил кептерди айтып, биринин былыгын бири чугуп дегендей тамашалашканы болбосо, дегеле эл ичинде сыпайы гана сүйлөшүшө турган. Бул жолу Кудайберген Билге эмнеге ачылып кеткенин өзү да билбей, сезбей калды көрүнөт. Курбусун карап, жайдарылана күлө бажактады. Аңырайган Кудай урган. Конокко ушинтип келеби? Алдын ала айттырып ийбейби? Нарк билген киши болуп. Мунусу Кудайберген Билгенин бажасына карата айткан какшыгы. Аны Турдукожо сопсонун түшүнүп турат. Аңырайган дегенине дегеле терикпейт. Азылдешкенди ар дайым угуп жүргөн сөзү. Турдукожо кара сакалы, кеби сыны жок, жалпак мурун, эки таноосу эки бетине жайылган, локуйган кара чар киши. Кептен бирөөгө жемин жедирбеген тапкөй сөзмөрлүгү менен жакшыларга жанаша жүргөн малжаны өзүнө жетишерлик, бирөөгө көз карандуу болбогон, урук туугандуу, ок аттуу, элкин атка минерлерден, комузчу ырчылар, кыякчы чоорчулар, сөзмөр куудулдар келген жерден калбаган, салбурунда жантыгынан жата калган ышкыбоздук жайы бар. Келем деп айттырып ийердей салаңдаган куш мурун болбосом. Муну Кудайбергендин бажасы Байганага да, анан Кудайбергендин өзүнө да тийишип айтканы. Экөө тең куш мурундар да. Мага кайсы шаң? Же Чынжырлуу Манаптын, Би Баатырдын урпагы болбосом, кайсарыбызга конок айттырабыз. Ушунун баарын билген Билги билбейт бекен. Же самоорунун чайын мактап, Шаркан байбиче кутулуп кетсин дейсиңби? Же итке тиштеткен бөдөнөң менен кушка илдирген кара боорду тоолгуш ишке сайып, чокко кактап берип, кой союп коноктогондон кутулуп кетейин дедиңби? Эл эсебинен жеп көнгөн эл билгилеринен эмессиңби? Ошентсең да. Баракелде. Бул сөздү Кудайберген Билге көңүлү көккө көтөрүлө түшкөн учурларда жамгырдай шатыратып, акчаандай дабыратуу акындар ыр сабап төгүп киргенде, же комузчу, кыякчы күнү кемелине келтирип чертип, же тартып бергенде устаттыгына ыраазы болгонун билдирген эле. Анан сөзмөрлөр чукугандай сөз тапканда, окуя уламыштарды аралашып жүргөндөй, өз көзү менен көргөндөй көз алдыга тартып айтып бергенде, же таптаган кушу ителгиси илбесинде асмандан катарлап тээп жүрүп турган кездерде жарыла кубанган учурларында айтчу. Баракелде, туке, деп кайталады Кудайберген Билге. Куну жок, сөз эмес бекен. Ушундай сөзүңү угалы, жанада эптеп-септеп, тердеп кургап кураштырган эки көңдү тыңшайлы. Эки конуп конок бол. Баса, бажамдын ат кошчусу болуп келген соң, сен эми бакемдей эле милдеттүү коноксуң.
Качан узатсак ошондо аттанасың, Баатыр акеси. Кудайберген билигинин кийинки сөзүндө тең тушуна тийишкени билинип турду. Турдугочо бир топ эле дурус комуз чолгону менен күүчү эмес, болгону эки күүсү боло турган. А бирок ушул эле тең туш курбусун залкар комузчу күүчү катары эсептеп, анын көп күүлөрүн өзүндөй болбосо да жакындатып кайрып черте алчу. Бали, деди Турдукожо. Ушу сөзүңдү уга албай жатпадымбы? Эки эмес, 9 күн түнөгүңө да макулмун. Ой, 9 байталы кеппи силерге. Этекти журт эмессиңерби? Бир ооз, бир сөздүбү. 9 байталда кеппи. Баятан бери лам ооз ачпаган байгана бырс күрөбөйдү. Турдукожонун чал маргыткан кебине, кырдана гер какшы кошуп сүйлөп жаткан бажасынын таалуу жерине тиер сөздү айтып отурбайбы? Бул былтыркы күздө кочкор үрөөнүнө дүң болгон жорук. Кочкор ичиндеги Надырбек Борукчу уругундагы эле эмес, Сарбагыш урусунун эң кадырлуусу да, эң байы да Шаменбелге Соңкөлгө 1000 деген жылкысын жайлоолотуп, күздөгү көкчөлөк, тармалсаз, чекилдекке чүрбөйбү? Бул Надырбек Борукчу эли өзүнчө бир болуш Кочкор суусунун аркы өзүнө күздөп кыштайт. Берки өзүнө абайылда темир уулдары бир болуш болуп ээлик кылат. Темир болот балдары тең ата туугандар. Сарбагыш ичинде өз ара биригип, бир атанын балдарыбыз деп эсептешишет. Андыктан жакшылык жамандыкта, андыктан жакшылык жамандыкта, өзгөчө кыйынчылыкта бир муштум болот түйүлө калганы менен, жайчылыкта биринен бири кыйын, биринен бири өткөн эр болуп чыга келишет. Бири ата байлыгына чиренсе, бири ата даңазасына чиренет. Атак даңкына чиренген жагынан Төрөгелди Баатырдын тукумуна эч кимиси тең эле албаса керек. Зордук кылуу зор кишинин иши, зомбулук жасоо бий кишинин иши деп түшүнөт бийлик тизгинин кармагандары. Арасынан өнөр тизгинин кармагандары ичимен тап болууга аргасыз. Мына ошо Кудайберген билигинин бийлик тизгинин кармаган өз агасы Өтөнбай менен аталаш агасы Табыштын бир жорогун эстетип жатпайбы? Азык Турдукожо комузчу. Шаменбелге күздөгө күтүрөтүп, 1000 деген жылкысын айдап жүргөндө, Табыш менен Өтөнбай жылкы тийип келип жүргөн жигиттерин түндөтүп чекилдектин сазына аттандырып, алар бир үйүр кысыракты 9 байталды айдап келишип, токойдун ичине камашат. Ошол эле күнү чоң суу жээгине 9 байталды тең сойдуруп баш шыйрактарын, терилерин анга көмдүрүп таштап, 4 түтүнгө бир байталдын этин бөлдүрүп берет. Табыш өз үйүнө өз жылкысынан бир туу калды бээни сойдуруп, терисин үйүлгөн тезектин үстүнө жайдырып, баш шыйрактарын короо ичинен көрүнө жерге койдуруп коет. Куугунчулар из кууп токой ичинен нары бугучуга кеткен изди таппай калганын, шектенишкен эле Төрөгелди уулдары экенин Шаменге, болуш небереси Балбакка айтышпайбы? Балбак болуш 3-4 жигити менен Табыштыкына келбейби? Бир үйүр байталын уурдатып из кууп келгенин айтканда, Табыш Балбактын болуштугуна карабай кичүүсүнтүп, бакылдап жемелеп кирет. Баатыр, уялбайсыңбы болуш башың менен уурдалган малды издеп жүргөнүңө? Үйдү кантип тинтесиң болуш башың менен? Чыгданынан эт издейт деген кандай жосун? Кечеле туу бээмди союп туугандарга бөлүп бердим. Тигине териси жайылып турат. Кара байталдын терисиби, же туу бээнин терисиби? Көрсүн жигиттериң. Дагы шекшинип келдик дейт. Шексинбей кармап ал колунан. Мынау биздин жылкынын териси, мынау биздин байталдын шыйрагы деп. Ойлосоң боло, 9 байталдын эти этектүү биздин журттун алдына жетсе артына жетпей калбайбы? Ошого да жаманаттуу болобузбу? Айдатып алсак, күтүрөтүп түтүн башына бирден жеткендей 4-5 үйүрүн айдатып алат элек го. Жандан Шамен агабыздын жылкысы азайып калмак беле. Деги Баатыр, жылкычыларыңды сабат, көзүн чоң ачып жүрсүн. Ууру менен бөрүдө уят барбы? Ар барбы? Карабаса сактап сактабаса алат да, жейт да. Баатыр, конок айттырып келсең, меймандайт элем. Ууру кууп келген экенсиң, аттан түшпөй жолуңа түш. Ошо ууруну тапсаң мага айтып кой. Ал азаматтарды алыстан жылкы тийип келгенге жөнөтөйүн. Деп дам ооз тийдегенге да жарабай, жигиттеринин көзүнчө болуш Балбакты мазактаганы дүң болбой коймок беле. Рас эстеттиң 9 байталды, казык артаны. Табылат түкө камсанаба. Тиги ат керме деле байлану, жылкылар турбайбы? Азыр күркүрөгөн күздө экөөнүн биринен эки эли казы чыкпай коймок беле. Чыгат. Казык артага эч кабатыр болбогула.
деди Кудайберген тамашалай. Аппали, деп тамшанып койду Турдукожо. Эмитен эле ууртубузда май агып, ыксырай баштадык. Уктап калып аттарыбызды алдырып, уурдатып ийбейли. Байгана Баатыр, балбакты мазактаган эркулдар сен экөөбүздү тоотобу? Уктуңго, бажаңдын айткан сөзү бузук. Баш багып кайнежеңе саламдашып чыга кал. Кайра аттаналык. Ат көлүү заманда. Турдукожо муну азил кептин, сөз бууган тамашанын төркүнүн терең түшүнө бербеген байганага кантер экен, кандай сөз айтар экен деп сынаганы да. Кимибизге ат кошчу экенибизди көрүп ал деп Кудайберген билгиге тийишкени деле. Эки курбунун алым сабак чымчыкейине анча терең түшүнө бербей, Турдукожонун сөзүн чын бүтүп, байгана ак үйдүн босогосун беттеп калды эле. Кудайберген билги каткыра күлүп, аны жеңнен кармады. Кудайберган, аңырайдын айткан кеби да кеппи. Азилди айтканы. Ашакабада шайтан айттырган. Муну менен азизилдешип албасаң кычуун канабы? Саал аярлай туралы. Тиги салып уруп келип мамыга атын байлап жаткан жигит кызыл дөбөлүк ал экенин самсалысы көрүнөт. Эмнеге куюн кууп келгенин угалычы. Анан үйгө кирип шашпай жайланып отурарбыз. Шыргыйдай болгон бакыран көз, мурду салаңдаган албеттүү жаш жигит шыпылдай басып келип, энтиккенин кериле дем ала басып алып, созолонто салам айтты. Жайчылыкпы деги? Өзүң да боргулдап тердеп, мингиңди да кара терге түшүрүп, шашып келгениң бузук, деп Кудайберген билги самсалыга суроо узатты. Жок, жайчылык эмес, Билги аке. Эрөөлгө чакырып келдим, деди Бадырата айткан сөздөрүн аягын жутуп. Ой, өркөнүң өскүрүп алдырак. Эмне деп тамтаңдап атасың? Кудайберген билги да жанындагыларда самсалдын сөзүнө түшүнө беришкен жок. Анын үстүнө самсалынын тили да келегей, шашып бушуп, бат-бат сүйлөй турган. Ал Кудайберген билгинин жакшы көргөн шакирттеринен, таймиңенден тарта устатынан комуз үйрөнүп, келип кетип кээде ушул айылга жумалап коно жатып, устатына башынан үйүрсө келе. Ошонусун да жактырчу Кудайберген билге. Эркелете, балдырагым, шамдагайым деп койчу. Комузга колунун икемдөлгөн, күү кайрыктарын көкүрөгүнө батсактаган зээндирүүн жактырып. Эрөөл дейсиңби? Ой Кудайберган, сени ким көкүтүп жүрөт? Эрөөлгө чыкканда эмне кылат экенсиң? Деп Кудайберген билге кайталап суроо салды. Мен эмес, бөкөң менен макең эрөөлгө чыгышты, деди шашкалактаган самсалы. Ой балдырагым, шалдырагым, шашпа. Кана, кайталачы. Кайсы бөкөң, кайсы макең? Деп Кудайберген тигинин демин басты. Кайсы болмок эле? Кадимки эле бок көтөн менен Майлыбайды айтып жатпаймбы, Билги аке? Ой, өркүнүң өскүр ай. Тамтаңдайсың да, тамтаңдайсың. Канча жолу айттым, шашпай, сөздү кыбына келтире сүйлөгөнгө үйрөн деп. Болбосо сенин кебиңди ким түшүнөт? Ким маанисине жетет? Кана, дагы бир жолу демиңи ичиңе алып, маңызын, маанисин түшүндүрө айтып көрчү, деп дагы кайталады Кудайберген билге. Маанисине келсек, деп самсалы сөзүн баштап келетканда эле Турдукожо сөзүн бөлө чаап, Аппали Баатыр, деп арсалаңдап күлүп, Кудайберген билгини даалыга каккылап калды. Шакирт деп ушуну айт, айта бер, Баатыр, айта турганыңды, деди Турдукожо самсалыга. Айта турган болсок, маанисине келсек, бок көтөн комузчу менен Майлыбай комузчу эрөөлгө чыкты. Ал эрөөл бүгүн түш ой башталат дешти жакшылар. Ошо жакшылар агер тил алса эрөөлгө Билги өзү калыс болуп берсе жакшы болбойт беле дешти. Чакырсак келбейт го. Керсейген кежирнеме дешти. Кимдин тили өтөт дешти. Тил өтө турган киши издешти. Тең ата тууган эмессиңерби? Силердин бирөөлөрдүн тилин алар деп канаттын карыпбайын айтышты эле, ал болгон жок. Медеттин ыйманалысын айтты эле, ал болгон жок. Султандын кадыр кулу да тилим өтпөйт деди. Алардан кайсы жакшы суранды? Деп Кудайберген билге сурап калды. Келдике Бисар Дыйканбайда, ошонун өргөсүндө ак кудукта эрөөл өткөргөн жатпайбы? Деди самсалы. Тукурган экен да, эрегиштирген экен да экөөнү бири-бирине. Жойпу Бисар, куйту Бисар. Экөө эки башка комузчу, эки башка күүчү эмеспи? Мамилелери ысык, чогуу жүрүп, чогуу эл кыдырышчу эмес беле? Дагы эмне дешти ошо жакшылар? Дагы айта турган болсок, тил алдырар киши таппай коюшту. Ошондо мен айттым аларга. Керсейген десеңер, кежир десеңер кантип келсин? Ал киши деген силерди теңин албайт. Ошон үчүн көрө албайсыңар. А кишини силер түшүнбөйсүңөр.
түшүнсөңөр, а киши деген пайгамбардан да кем эмес дедим. Мына менин тилим алат дедим. А киши Бокеңдин да, Макеңдин да устаты дедим. Ал тургай менин да устатым деп мактандым. Жакшылар мени шакыба калды. Сен ким элең деп. Ошондо мен айттым. Билбесеңер, мен деген комузчумун дедим. Билге акем ар дайым айтат. Кыргыз баласынын өнөрлүү эки эле баласы бар. Бири манасчы, бири комузчу. Экөө бирдей, биринен бири калбайт, биринен бири өтөт. Ал өнөрдү жараткан жалгыз өзү гана тартуулайт. Бийлер өлөт, бектер өлөт, батырлар өлөт, эрлер өлөт, өнөрлүү гана өлбөйт деп айтат а киши дедим. Комузчу болсоң, кыйын болсоң, биздин тил өтпөй, сенин тилиң өтсө эр экениңди билели. Чакырып ээрчитип кел дешти. Ошондо чаап жүрөдүм бияка. Деп үзүл кесил какап чакап жатып, баарын түшүндүрүп таштагансыды самсалы. Хаппале, нак ээрөлгө чыгаар эр экенсиң, оолум, деди Турдукожо самсалынын сөзүнө ыраазы боло. А бул кишини гер саймат дештиби, тили албаган, Кудай урган гежирмат дештиби, дагы эмне дешти? Деп атайлап Кудай берген билгиге тийиши кетти. Самсалынын күйбөгөн жери гүл боло түштү. Устатын атайлап мазактап жаткандай сезип, ардана түштү. Ал Турдукожону устаты кантип келекелерин угуп жүргөн. Ошону айтып ийди. Дагы эмне дейсизби? Аңырайган атаңдын озурайын деп боктоп сөгүштү. Санынчаап жыргап күлдү Кудай берген билге. Ага кошулуп Турдукожо да каткырды. Бу тапан жигиттин сөзүнүн эмнесине күлүшөт. Абийирин ачып, мазактаган сөзгө да күлкү жарашмак беле, деп байгана байбаша өзүнчө кыжаалат болот. Хай Азамат, Азамат, нак өлгө түшчү эр турбайсыңбы? Мындай эрдин шагын сындыруу, элдин шагын сындыруу эмеспи Куке? Эмне дейсиң? Жигиттин сөз өлгүчө өз өлсүн дейчи турбайбы? Ата бабаларыбыз, деди Турдукожо. Аның чын, калган кепти үйгө кирип дасторкон үстүндө сүйлөшөлү, деди Кудай берген билге. Төмөнкү ото үйдөн бир уланга самор көтөртүп, өзү дасмалга оролгон бир нерселерди көтөргөн келин үйдү капталдай жандай кирип кеткенин көргөндөн кийин. Чок Баатыр акеси, убадаңы алып, сөзүңү угуп, анан чайга кирели. Кандай дейсиң баке? Деп Турдукожо байганага кайрылды. Эртеден бери үн катпаган байгана эми гана эки ооз сөз айтты. Сиз билесиз да, Туке, сакалдуу эмессизби? Сиздин сөздөн чыкмак белек. Анда өлгө барабыз. Бу Азамат сөз берип койгон турбайбы? Сөз өлбөсүн. Баарынан сөз улук, деп бүтүм чыгаргандай болду Турдукожо. Сөз улук. А дегенде даамсыз алы. Анан аттанса аттаналы өлгө, деди Кудай берген билге. Чай үстүндө Кудай берген билге оолу күмөнгө кечки коноктун камылгасын дайындады. Жалы тик кысыр тайдын бирин сойдуруп, этин да казык артасында эки казандык кылып бөлүп, бир казанын бүгүн кечкиге бышыртып, экинчи казанын эртең түшкүгө даярдап койгула. Агайын туугандардан сакалдуулатып, үй ичине кенен отургандай гана бүгүнкү жана эртеңкиге бөлүп чакырып коюуну, комузчулар Турдукожо менен самсалынын өнөрүн көрсүн, бажасы байгана менен баарлашып отурсун деп чакырганын айтууну тапшырды. Жакып жайдарыга, той аштарга, сый конокко чакырылганда гана минген сүмбөдөй келишкен сур жоргосун даярдатып, мени менен чогуу болосуң, комузумду ала жүрөсүң деди. Бул жолу демейде башка жактарга барганда ат кошчусу ала жүрчү кичирээк кейирээк, элпек, жеңел, кой жорго деп койчу комузун эмес, үйүнөн сыртка чыгарбай, башка бир да комузчуга караматпай, өзү гана кээде илхамы төгүлүп ташкындаган кезинде гана кара күйлөрдү черткен, аземдеп туткан комузун ала чыкмак болду. Таң таңшык деп аталган. Ал комузу көпчүлүк комузчулар кармаган комуздан башкачараак эле. Аны тээ чүйдөн төөгө жүктөтүп алып келдирген бир кулач бууранын санындай жоон өрүк устунду койдун кыгына көмдүрүп, жумшартып, анан жара тең бөлүп чаптырып, жыгачтын дайыма күн көргөн жагынан өзүнчө, көлөкө жагынан өзүнчө эки тулкуну балталап сомдоп чаап алып, геркилеп оюп, бычак менен жонуп, өгө менен өгөп, бүлөө менен бүлөп, казы май менен кайра сүртүп, жошого салгандай күрөң кызыл түскө келтирип, анан карагай капкакты желимдеп жабыштырып, кыздын баласындай татынакай узун моюн, капкактуу, бийик тээктүү эки комузду өз колу менен айлап убара болуп жасаган. Экөө тең белекке гана тартуулай турган комуздар эле. Күн көргөн жагынан чабылган комуз шаңкылдап добуштуу, көлөкө жагынан чабылган комуз бир аз майы бар экенин Кудай берген билге өзү гана билчү. Башка комузчулар комуз эмес бекен деп тамшанар эле.
Анысын те көлдөн мейманчылап келген Курбалдаш кайнагасы, Шарканын аталаш агасы Тилекмат акенин уулу Түркөбайдын баласы чоң комузчу Абак кадырын сурап салып алып кеткен. Мына эми Кудайберген билге бажасы Байгана, асылкеч курбусу Турдукожо комузчу, шакирти Самсалы, жан жигити Жакып жайдары менен анан аларга кошулуп, таң-таңшык комузуда эрөөлгө аттанды. Жолду жакшы сөз кыскартат. Куйма кулак, сөз баккан, сөздүн конун билген, ага жараша ширелүү, ширин кылып, угуучуну уюткандай добуш менен ар бир сөздү таптак кылып, ал тургай айтып аткан сөздүн маанисине жараша баса айтып, керек болгон жерде үндү көтөрүп же басаңдатып, акылмандардын айткандарын, олуялардын оюнан чыгаргандарын кошуп, кайталап айткан чечен же сөзмөр адам менен сапарлаш болуп калсаң, жол жүргөнүң өзүнчө бир рахат эмеспи? Кулактан кирип бойдалган нары кызыктуу, нары нарктуу сөздү уксаң, кумарың канбайбы? Сөздү сурайда айттыра билүү жөн. Антпесе сөз дайрасы кайдан аксын? Жөнөдүк шашып эрөөлгө, кызыкты чындап көрөргө, деди Турдукожо комузчу бак эте эки түрмө кырды таштап коюп, Кудайберген билгини кепке тартты. Агуке, бу эрөөл дегениң эмне? Акындар алым сабак айтышчу эле, комузчулар алым сабак күч эртишчү эле, эрөөл дегениң эки жоонун эрлеринин жекеме-жеке сайышка чыкканын айтышчу эле го. Же мен жаңылып атамбы? Жаңылганың жок, Туке. А бирок билектин күчүн сынаган эрөөл болсо, анда акылдын, өнөрдүн күчүн сынаган эрөөл эмнеге болбосун? Тигинде деле, мында деле намыс деген улуу сөз. Уяттуу сөз байгеге сайылып жатпайбы? Акыл эрөөлү, өнөр эрөөлү адам баласына жат эмес. Те алмыстактан бери адамдар бирине бири атаандашып, берегишип, жер менен бийлик, байлык менен мансап талашып, өнөрлүүлөр өнөр жарышына түшүп, өтүкчүдөн баштап зергерге чейин кимибиз мыктыбыз, кимибиз чыгамыз деп адегенде атаандашып, анан тымызында көрүнө да эрегишип, биринин көзүн бири тазалаганын санжырадан угуп жүрбөйбүзбү? Мансап менен бийлик үчүн эрөөлгө чыккандарды көрбөй жүрөбүзбү? Өзгөчө орус бийлигин орногону уюткулуу журтту атайлап ыдыратып бөлүп, өз бийлигин таңулоодо, агайындарды өз ара жоо кылды. Алыска барбайлы. Алсаак силердин эле болушта, Туке, атасы менен баласы, байтерек менен балбактын болуштукту талашканын өз көзүң менен көрдүң го. Кана айтчы, Туке, кумалакты сен атасына салдыңбы же баласына салдыңбы? Ата менен бала бийлик талашып эрөөлгө чыгат деген эмне ушундук? Үй чуктасаң түшүңө кирбей турган жорук. Мына, менин бир тууган агам Өтөнбай менен чоң аталаш иним Канаттын биздин болуштукту талашып эрөөлгө чыкканын көрдүк го. Бириң өлүп, бириң кал дегенден башка эмне дейсиң? Бул бүгүнкү орус заманындагы эрөөл эмеспи? Ай, Куке, аларды байлык, мансап эрөөлү дейле. Өнөр эрөөлүнөн кеп салчы. Бу Байгана мырза менен Самсалы азаматым, жан жигитиң жайдары да угуп алышсын. Өзүң күбө болгон, өзүң аралашкан өнөр эрөөлүнөн айтып, кулактын кычуусун кандырчы, деди Турдукожо. Жогору карай кеткен кара жолдун ортосунда Кудайберген билги менен Турдукожо комузчу атка аттанар тарабынын ичинде, Жакып жайдары жолдун оң четинде. Байгана мырза жанаша бастырып баратышты. Самсалы артта ээрчи бастырып, ортодогу эки улуу кишинин кимиси сөз алып сүйлөсө, ошо жагына атын темине жанаша калып, кызыктуу кептин бирин угуп, бирин укпай бушайман болду. Аны астыртыдан байкаган Кудайберген билге Самсалыга кылчайып минтти. Жолдун сол өйүзүнө бир, оң өйүзүнө бир теминбей, жайдарга жанаша бастыр. Сөз угам десең. Түкөңдүн үнү аңырдын доошундай эле бар эмеспи? Ал да кайдан угулат? Жол кыскарталы. Туке сурап жатпайбы, өзүң эрөөлгө чыктың беле деп. Эстеп көрсөм, көп эле жолу чыгыпмын эрөөлгө. Муну эми өмүр белесинин ашуусуна жакындаганда кайра бир көз алдыңан чууртат экенсиң. Менин эрөөлүм Байгана экөөбүздүн кайнатабыз Чыныбай Момоштик менен болгон экен. Эсептеп көрсөм, мындан 30 жылдай мурда. Бул аябай узун кеп. Чечмелеп айтып отурса түгөнмөгөн баян. Кыскарт эле чабайын. Бул Ормонхандын заманында бугу Сарыбагыш чабышынан 1-2 жыл мурда башталыптыр. Төрөгелди Ормонхандын кол башчысы болуп дайындалып, күркүрөп турган кезинде Жылкайдардын Тилекматы бугу ичинде Боронбай манаптын көздөй көргөн кеңешчиси Тилекмат аке атка татыган кезде
эки оюн кудалашпайбы. Бири-бирибизге арка жөлөк бололу, 1000 жылдык сөөк бололу деп Төрөгелди чоң атам 3 жаштагы мага Тилектин небереси Чыныбайдын бешиктеги кызы Шарканга бешик куда түшөп, чоң атам Төрөгелди баатыр 40 жылкыны калынга айдап барып өткөрүп коет. Анан 1-2 жыл өтүп өтпөй бир жагынан кокондуктардын, экинчи жагынан орустардын көкүтүүсү менен Кыргыз хандыгын жок кылып, өздөрүнө багынтуу үчүн ортого от жагып, бир атанын эки уулунун элин чабыштырып жатышпайбы? Сөзүңөр алжык уке. Бу бугу сарыбагыш оюну Ордо оюнунан чокон атуудан чыккан деп жүрүшпөйбү кээ бир санжырачылар? Деп сөзгө аралашты Турдукожо. Ошо санжырачылар сандырактаптыр. Былжырактардын былжыраган кеби, деп Кудайберген билге аны бирөө безге сайгандай чырт эте түштү. Демейде оозунан чыга бербеген оройраак сөздөр чыгып кетти. Ордо оюнунда оюнчулар чекелешпей жүрүппү? Чекелешет, чырдашат, антпесе анын кызыгы болобу? Ошо оюнда эле кайра табышып, бозону чогуу ичип, ызалыкты чогуу жеп жүрүшпөйбү? Кеп башкада. Кыргыздын хан ордосун ойрондотуунун айла амалын ойлогон орус пашасынын иши. Бекеринен Боронбайга жарым полковник, Балбайга капитенчинин мойнуна таккан алтын, күмүш меделди, кымкап чепкенди, орус акчасын жөн эле бекерле берди дейсиңби? Бекеринен эмес. Ормондун ордуна Боронбай, сен кыргызды башкарасың деп алдаганда. Эми бул узун сөз. Көптүн көзү, акылы жетпеген сөз. Билсеңер, чыыр чыкканда аскер башчы Төрөгелди Пишпекте кокондуктардын коргонунда чебинде барымтада экен. Анан жарадар арыстанды агытып жатпайбы? Ханыңды өлтүрүп, элиңди көлдөн сүрүп салды дешип, сокур намыска жетеленген баатыр атабыз көлдү чайланып чапсын деп Ормонхан сага кезек калтырды, ордумду бире элесе Төрөгелди элейт деп эликтиришпейби? Бийлик деген, мансап деген эмнеге гана жетелебейт? Кандуу кыргынды, мал жанды чаап алууну айтпай эле коеюн. Ал жүрөк титиреткен капсалаң. Орустар сарыбагыштарды көлдөн сүрүп, көчүрүп Кочкорго, ат башыга, Акталага сүрбөйбү? Өз мужуктарына жер табып берип, ошондон кийин темир болот балдары Кочкорду жайлап калат. Кийин мен бойго жетип жигит болгондо, баягы бешик кудалыкты козгошуп, ата бабадан бери келаткан салтты бузбайлы, айгыр айнысак элди топко, чоң жыйынга доого коебуз, эл алдына алып чыгабыз деп. Төрөгелди уулдары Тилек Матакенин уулдарына солто, саяк урууларынын мыктыларын ортого салышат. Ыдыраган эки бир туугандын ажырымын кайра калыбына келтиргенге куда сөөк болуу, данакер болбойлу дешет ортого түшкөн уруу мыктылары. Алардын кеп кеңеши менен мени күйөөлөтүп, колуктунун жыга чүйүн төөгө жүктөтүп, той кешигин ат көлүккө арттыртып, той союшуна деп казылуу бээни, дагы эки кысыр тайды жетелетип, көлгө шалбага жолдо учкунуп барып калдык. Анда мен 20-га караган жигит элем. Мына эми кызык башталат, деп барк этти Турдукожо бир чети курбусун сүрөп, бир чети жанаша бастырып келаткандарды да угуп алгыла, билип алгыла дегендей көңүлүн бурдургусу келип. Күйөөлөп барганын ырынан да чыры көп болорун ошондо көрбөдүкпү? Бийлик менен мансаптын даамын жаңытаткан, көлдү, бугу элин өзүм билем деп терисине батпай дардактаган Чыныбай Момошник ооматы болгон Төрөгелди тукуму менен куда сөөк болууну каалабаганынанбы айтор, ар кандай шылтоолорду айтып, Төрөгелди берген калыңын 10 эселетип кайра чаап алып кеткен, демек ортодо калың жок, убада сөз жок деп көшөрөт. Куда башчы болуп барган өз агам Өтөнбай, анда жаш курч кези. Атам чаап алса, Ормонхан атабыздын кунуна деп бугу кыдыктын жылкысын чаап алгандыр. Бугулардын жылкысын баккан черик жылкыбайлардын кайсы жылкысын чаап алыптыр? Деп Чыныбайдын бугу насилинен эместигине шек келтирип, ортого калыс болуп бериңиз деп арык уулу Кыдыр акеге чаап барыптыр. Эки бир туугандын жараттарынын каткан кабыгын кайра сыйрбайлы, кыз баланы эки элдин, эки уруунун элчиси дегени бекерби? Сен чана турган журт эмес Төрөгелдилер. Артында калдайган калың эли бар. Нарктуу, намысчыл эл дегенде. Кыз түгөл кызыл түлкүнүн богун бербейм деген Чыныбай бир аз эсине келген тура. Антпесе да бул күйөө баланын баш терисин түгөрөлү, комузчу мүнүшкөр дейт, өнөрлүү дейт. Кокуз ошо өнөр деп дейди болгондордон болсо, акыл эси жайында эмес деген шылтоону бетке кармамай болуптар.
Мына эми өрөөл башталат, деп Турдукожо барк этти. Мунусу курбусун кубаттаганы да, бир аз тыным алып алалы дегени да эле. Сөз кайын журту өз кайнатасы тууралуу болуп жаткан соң, Байгана мырза да кулак түрөттүң шай баштады. Бул кеп Самсалга жомоктой кызык болуп баратты. Жакып жайдары өзүнчө эле кубанып коет. Биздин таалимибиз башка эле да, деп сөзүн улады Кудайберген билге. Ханбектин алдында башыңды ийбе, тике туруп, тик кара. Насилиңе шек келтирбе. Жалчыдай болуп жалжактабай, койчудай болуп корунба. Сен деген жер ээсисиң, мал ээсисиң, керсейгенге керсейгин, машаяктын уулу эмес. Эңкейгенге эңкейгин атаңдан калган кул эмес деп үйрөтүшкөн бала кезден. Ар качан улууну сыйла, кичүүнү заттоону да унутпа дешип, акыл кептерди да мээбизге куйган. Мактанып алба жаңа, мага, анан бул балдарга, деп какшыгын курбусуна акырын жылдырып койду Турдукожо. Бир айтасыңбы, миң айтасыңбы, биздин тарбия мактагандай эле башка. Таалимчилер өздөрү өрнөк болчу. Бардык жагынан эми бизде эмес эле, өрнөк эле. Кемчилигиңи мойнуңа алсаң ушинтип, менсине бербей, кекирее бербей, тамашалайм, деп Турдукожо сөзүн кайталады. Ошентип кайнатаң менен нерөөлгө чыктың, уланта түшкебиңди, узарта түш сөзүңдү. Улантсам, жашы мен курду кайнагам абак, аны менен дароо ымалам келишип, ынак боло түшкөнбүз. Ага айтышканга эрişип кел деп, экөөбүз кирип бардык конок үйгө, чоң үйгө. Төрдө кыдырата сөйлөттү карыялар, эпчи тарабындагы төрдүн башында зоң койгон ак элешекчен, 2 кишилик орунду жалгыз ээлеген балтайган чоң байбиче, жанында орто жаштагы гүлдүү жолук салынган ак куба зайып отурат. Карыялар менен чоң байбиченин чок ортосунда ногойчо кийинген, ногой топучан кара мурут, каны бетине тээп турган кып-кызыл жүздүү орто жаштагы, орто бойлуудай көрүнгөн байбача отурат. Үңкүйө көзүнүн асты менен тешетиктеп сынаакы карап. Кайната сенсиң го, дедим ичимде. Ага чейин колуктумду көрө эле келем да. Кел Төрөгелди улу, отур ошондой, деп ортодогу кызыл бет киши сөөмөйүн кезей улага жакты көрсөттү. Төрөгелдинин уулу улага деген сөздөрдү табалагандай айтты көрүнөт. Жыйрыла түштүм. Көрсөткөн улагасына эмес, карыяларга катарлаш отурган мурутчан жигиттин этегин баса орун алдым. Кайнагам абак менден ылдый отуруп калды. Аппали, көрүп тургандай көз алдыга келтире түш, деп Турдукожо кубаттап койду. Тегиз али дың жолдо аттардын анда-санда бышкырыгы, туяктардын дүп-дүп эткен доошу кызуу кепти коштоп бараткансыды. Кудайберген баягы аңгемесин улады. Өнөрлүү дейт, комуз чертет дейт, куш салат дейт, куштун тилин билет дейт. Чынбы ошо? Деп сурады кайнатам. Алибек алына жараша дейт, дедим. Тиштене кайнатанын кайра-кайра дейт дей бергенине жооп кылып, анан Алибек саяк эсиме келе калып, көлдөн бугунунда, сарбагыштында жерине саяктарын көчүрүп келип, ээлик кылган беренди эстерине салдым көрүнөт. Отурган карыяларда, кайнатада селт эте түшкөндөй көрүндү мага. Кайната обдула калгансыды. Абак керегеде илинген комузуңду алып бер буга, деп бурк этти кайната. Келбеттүү өрүк комуз экен. Чертилип жүргөнү капкагына түшкөн кол изинен көрүнүп турат. Оор басырыктуу, коңур доошко, алкым күүлөргө, насыйкаттын толгоосуна келтирип, бир аз тыным алып күтүп калдым. Үндүү жакшы комуз экен. Күүнү айтып чертешет эмеспи? Анткеним жок. Устаттар Мормотой комузчу, Айтке манасчы, а киши да комузчу эле. Кара күүлөрдү, залкар күүлөрдүн санатына саатырлардын, дастандардын обонуна салып, көкүрөгүндө ырсаптарын кайталап, ошону түркүн кайрыкта черткенге үйрөн. А дегенде ырдын сөзүн көкүрөккө жат кыл. Антпесиңер кара күүнү, залкар күүнү черте албайсың, жаңыла бересиң дешчү. Ошондон улам күүнүн ырын ичимде күңгүрөнүп кайталачумун. Азыр деле так ошентемин. Тегерете бир карап алып, Асан Кайгы Олуянын насаат осуятын ичимен кайталап, салмак менен коңур доошко салып чертип кирдим. Таңдайлашкан доо келсе, маңдайлашкан жоо келсе,
Халк алдында беттешип калыс кебин айтпаса, халк камчысын чаппаса, чечендиктен не пайда? Деги чечендиктен не пайда? Жоодон сууруп албаса, жолун тосуп барбаса, халкка назар салбаса, башын байлап барбаса, баатырлыктан не пайда? Андай баатырлыктан не пайда? Журтка кайры тийбесе, байлыгыңдан не пайда? Ошо байлыгыңдан не пайда? Калыстыгың болбосо, акимдигиң не пайда? Деги акимдигиң не пайда? Карыяң болор, ой бейпайда, халкың болор, ой бейпайда. Элим дебесе, өйдү төмөн удургуп, көчүп конуп жүдөгөн элдин камын жебесе, улуг алды чыкпаса, улуу сөздөн айтпаса, акылмандан не пайда? Андай акылмандан не пайда? Халкым дебесе, халктын камын жебесе, хан алдына чыкпаса, калыс сөзүн айтпаса, башын катып уктаса, карыяңдан не пайда? Ошо карыяңдан не пайда? Артымдагы калганга айткан сөзүм бир пайда, черткен күбүм 1000 пайда, ушул черткен күбүм 1000 пайда. Чертип бүтүп токтодум. Үй ичи бир саамга тымып калгандай болду. Үн жок, же жакканы, же жакпай калганы билинбейт. Төрдөгү карыялар эмне дейсиң дегендей ортодогу кайнатамы карайт. Анан оң жагымда отурган аксакалы ийгинекчеп, эмне дейсиң дегендей чыныбай момоштикти карады. Ошондо гана ал мага карап, "Бул кайсы көө? Кимдин көөсү?" деп сурады. "Бул насыйкат. Олуя Асан кайгынын насаат осуятынан", дедим. Кана, дагы бир күү чертчи", деп буйра сүйлөдү ийеси. Комузду кайра толгобой эле дагы насыятты чертип кирдим. Эми Калгул Олуянын небереси Акидейге айткан осуятын көкүрөгүмдө кайталап айттым. Акыл макал экөө бирдей келер, ал экөөнүн айтканы күндөй тиер. Билбеген надандардын ичи күйөр, билген адамдар ошону байым кылар. Көкүрөккө ойлонуп дайын кылар. Билбегендер ошону айын кылар. Карагай, сөксөл экөө дос болушкан, аягында ал экөө жоо болушкан. Кийин жаагы арылгыс доо болушкан. Арасына табылгы элчи болгон, жараштырып ала албай уят болгон. Уялгандан табылгы кызыл болгон, коркконунан карагай узун болгон. Тарынгандан сөксөл чөлгө көчкөн, түрдүү заман ушинтип өтүп кеткен. Тегеренип шум дүйнө бизге жеткен. Кыйкырганы бел ашпай, үн кыскарган бир заман. Кылса жумуш бүтпөгөн, күн кыскарган бир заман. Деги күн кыскарган бир заман. Күнү чертип бүтүп токтодум. Үй ичи баягыдай эле тымтырс. Үн жок, сөз жок. Баягы суроо. Бул кайсы көө? Кимдин көөсү? Бул насыйкат. Өң бетинде калыбар касиеттүү Калгул Олуянын небереси Акидейге айткан осуятынан, дедим. Дагы бир күү черт, деп буйрду кайната. Сал жана түшкөн кылдарды кайра толгоп алып, насыйкатты кайталап чертип кирдим. Бул жолу устатым Айтике акындын Манасчынын санат насыятын ичимен кайталап, комуз кылында кайрыдым, бир аз узарта. Булбул сайрай тугасың, акын ырдай тугасың, кулагыңды кандырып, курсант болуп турасың. О деге бир кумардан чыгасың. Чаңсыз асман бурулдап, учурунда кыш жакшы, умурай журтка береке, учурунда күз жакшы, көп кереги тийбесе, көбүңдөн да аз жакшы. Балкытып баарын жайнатып, баарлуу келген жаз жакшы.
Ак чөлмөк ойноп ырдоого булутсуз чыккан ай жакшы, дейиштин бир белгиси жаз жакшы да жай жакшы. Эми гана ким жакшы, эки эли кызыл тил жакшы. Баарын чындап көтөргөн баарыбыздан жер жакшы. Ошол жерде жашаган баарыбыздан эл жакшы. О чиркин, жер жакшы да эл жакшы. Жана мурдагыдай эле эч кимиси унчукпайт. Кайнатанын оозун карап, жанагы эле суроо. Бул кайсыгы, кимдин көсү? Бул деген насыйкат. Устатым Айтикенин ыр насаатын коштогон көө. Айтике деген ким өзү? Деп кекете сурагансыда. Айтике деген билбесеңиз билип алыңыз. Атактуу манасчы, анжыяндык, аркалык бүт кыргыз билет. Арстанбектен ашса ашкан, асты кем калбаган чоң акын болгон. Ошондой олуя дечи. Деги сен насыйкаттан башка күү билесиң бе? Бир топ эле күү билебиз. Бирок бир күүнү билбегендер бар да. Деп келатканымда сөзүмү чарт бөлдү кайната. Ошо билгениңи чертчи. Комузду бел күүлөрдүн толгосуна келтирип, ибаратты элдик санат насаатырлардын обондорун кайрыкка салдым. Кыскараак кайрыдым. 2 жолу кайталадым. Азаматтын белгиси ак караны тааныштан, эстүүлүктүн белгиси элин жакшы багыштан. Атам бар деп мактанба, адам саны жок болсо, балам бар деп мактанба, башка түшкөн жүк болсо. Кыска чертип токтогонума отургандар бир аз жанына түштү. Баягы эле суроо берилди. Баягы эле кайната да. Бу кайсыгы? Кимдин көсү? Бул ибарат, элдике, дедим. Дагы черт. Дагыны буларга көрсөтөйүн. Комуз күүсүн уга албаган керең кулактарды шылыңдап көрөйүн деген ой кетти. Кайдан билейин кайнатанын сынагын. Күйөө баланын баш терисин байкайлы. Акта, көкта деп эле деп алдын ала агайын туугандарына айтканын эртеси кайнага абага айтып отурбайбы мага. Кайрадан ибаратты черттим. Бул жолу узагыраак кайрыдым. Олуя Асан кайгынын санатын өзөк кылдым күүгө. Ат кадырын биле албайт, алыска сапар жүрбөгөн. Калк кадырын биле албайт, адилетсиз сүйлөгөн. Чом кадырын биле албайт, жабдуулап атты минбеген. Жер кадырын биле албайт, көчүп конуп жүрбөгөн. Суу кадырын биле албайт, чаңкап келип конбогон. Журт кадырын биле албайт, акыл айтса көнбөгөн. Сөздүн жайын биле албайт, жыйналган топко барбаган. Жетелеп жүрүп байга албайт, жетеси буудан чаппаган. Куштун тилин биле албайт, ак шумкар таптап салбаган. Негедир өз ара күбүрөшкөн сөзү колдо. Күү чертип бүткөн бир аздан соң кайната суроосун кайталады. Бу кайсыгы? Кимдин көсү? Бу ибарат, Улуу Асан кайгынын санатынан, дедим. Насыйкат менен ибараттан башканы билбейсиңби я? Кайната кекете сурады. Насыйкатта, ибаратта комуз күүсүнүн төрөсү эмеспи? Төрөнү майда күүгө төбөлетелби? Дедим каяша айтып. Карыялар негедир жандана түштү. Баса десең, төрөнү да төбөлетеби? Деген сөз чыкты карыялардын биринен. Ошондо кайната абакты карай оң колун көтөрө, жандай босогону көрсөтө минтти. Алып кет муну. Бир күүсүн таң атканча кайталап черте берсин. Кудайберген билгинин күүнүн өзөгүн түзгөн ырларды жат билгенине, ошону күүнүн ыргагына келтире тимеле комузду чертип жаткандай айтып бергенине бирге бараткандардын баардыгы таң берди. Баракелде, эрөөлү болбосоң кое кал, деди бакылдай Турдукожо. Айтам да Кукени эмне эле эл сыйла айт дейм да. Көрсө эрөөлдө жеңип жүргөн эр турбайбы? Куке, эми кыз эмес, кызыл түлкүнүн богун бербейм деген Чыныбай момоштик кандайча шарканды колуңа салып берди. Ошону айтып бербейсиңби? Жол кыскарсын. Ал узун сөз, узак кеп. Эрөөлдү көрүүгө бараткандар сапарын улай берсин. Биз Кудайберген билгинин баянын кыскарта чаап айтып берели.